Оор убакыт күчтүү инсандарды жаратат. Равшан Жээнбеков кемпирабад ишинин 1 жыл болгонуна байланыштуу кайрылуу жасады. Бишкекте 1 ноябрдан баштап жол кире 25 сомго чейин көтөрүлөт. Күндүн окуяларын алдыда кеп кылабыз, саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимовдун кармалышы боюнча комментарий берди. Мекеменин маалыматына ылайык, ал ири өлчөмдө пара алууга шектелип камалган. Судья Адимов жашы жете элек баланын жакын туугандарынан адвокаттын ортомчулугу, ошондой эле жардамчысынын жана катчысынын жардамы аркылуу эркинен ажыратуу менен байланышпаган жазаны берүү үчүн пара алганы аныкталган. Ошондой эле аталган фактын иликтөө учурунда адвокат дагы камакка алынган. Белгилей кетсек, Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимовдун камакка алынганы кечээ 22 октябрда белгилүү болгон. Бишкектин 1-маа райондук сотунун 20 октябрдагы чечими менен ал 17 декабрга чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Акылбек Адимов коомчулукта иликтөөчү журналист Болот Темировдун жана алдамчылык айыпталган 7 баланын энеси боюнча ишти караган судья катары белгилүү. Ал журналистти баңгизатты мыйзамсыз сактоо жана документтерди жасалмалоо боюнча актаган. Бишкекте 1 ноябрдан тарта жол кирен акталай төлөм үчүн 25 сом болот. Бул тууралуу вице-мэр Максат Сазыкулов билдирди. Ал акталай эмес төлөмдү колдонууну каалабаган Бишкектин тургундары коомдук транспортто ар бир жүрүү үчүн 25 сомдон төлөй турганы пландалып жатканын айтты. Ал эми учурда жол киренин өздүк наркы 19 сом 80 тыйынды түзүүдө. Күйүүчү майдын кымбатташы, айдоочулардын айлыгынын көтөрүлүшү, унаа тетиктеринин кымбатташын эске алганда мэрия жол кирени 11 сомдон 20 сомго көтөргөнү жатат. Сазыкулов социалдык тармактардагы сын пикирлерге карабай тариф көтөрүлө турганын билдирди. Эскерте кетсек, 16 октябрда мэрия муниципалдык транспорттагы жол кирени көтөрүүнү кайрадан сунуштап жатканы белгилүү болгон. Кемпирабад иш менен абак толтурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков кемпирабад ишинин 1 жылдыгына карата кайрылуу жасады. Саясатчынын кайрылуусу социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Оор убакыт күчтүү инсандарды жаратат. Бүгүн жерибиздин бүтүндүгүн коргоого аракет кылган кемпирабадчылардын түрмөдө жатканына туура 1 жыл болду. Бир жагынан ден соолугубузду, эркиндигибизди жоготкон, жакындарыбызды азапка салган оор жыл болсо, экинчи жагынан өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгү, эркин Кыргызстан үчүн күрөшкөн сыймыктуу жылыбыз болду. Менин оюмча, бул баалуулуктар үчүн өмүрүңдү арноо, күрөшүү, зарыл болсо эркиндигиңди дагы берүү адам үчүн чоң бакыт. Эгер Махатма Ганди Индиянын эгемендүүлүгү үчүн англичандардын кайра-кайра түрмөгө камаганына карабастан күрөшпөгөндө, мүмкүн азыркы Индия дүйнөгө таанымал Ганди жаралмак эмес. Кыргыз жарандары дагы кандай гана оор болбосун, коркпостон эркиндик, адилеттүүлүк жана өлкө бүтүндүгү үчүн күрөшүшү керек. Ошондо гана биз жаңы эркин Кыргызстанды кура алабыз. Садыр менен камчынын бир жагынан авторитардык зөөкүр мамлекет куруп аткандарына нааразы болсом, экинчи жагынан жүздөгөн билимдүү, көрөңгөсү бар тайманбас журналисттерди, жарандарды жана саясатчыларды жаратып аткандарына ыраазы болом. Жаңы эркин Кыргызстандын куруучуларын кескин көбөйтүп аткандарына рахмат айтам. Оор убакыт күчтүү жарандарды жаратарын, ал эми күчтүү жарандар мыкты өлкө кура аларын баарыбыз жакшы билебиз да. Мыкты мамлекетти авторитаризмди жээриген, эркиндик үчүн тайманбастан күрөшкөн жарандары бар улут гана кура алат. СИЗО 1, саясий туткун Равшан Жээнбеков, 23 октябрь 2023 жыл. Эсиңизге салсак, мындан туура 1 жыл мурун Кемпирабад Суусактагычынын жеринин коңшу Өзбекстанга өтүшүнө каршы пикирин ачык айткан 30га чукул саясатчы, активисттер массалык түрдө камалган. Бийлик аларды массалык башаламандык, бийликти күч менен басып алууга айыптоодо. Андан бери ишке жашыруун грифи коюлуп, соттук угуулар жабык түрдө уланууда. Учурда абакта 11 адам кармалып турат. Калгандары ар кандай шартта үй камагына бошотулган. Мына монтип бүгүнкү күндө төртөө келип алышып, бир да документти колго көрсөтпөйт, колдорунда кайсы МВДдин эмес экенин көрсөтпөйт дагы. Мен телефонумду алган ачат да, үйгө кирген ачат мынакей. Мынакей 3 эркек аркасында. Вот 3 эркек. Нет, вы сначала покажите документ. Нет, подождите. Или удостоверение. Покажите документы свои. Нет, сначала покажите свои документы. Ал арада Кумтор Голд компания ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн иши тергелип бүтүп сотко өттү. Ага козголгон кылмыш иши боюнча материалдар Бишкектин 1-маа райондук сотуна келип түшкөнүн мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Бөлтүрүк жана аны менен чогуу иштеген
иштеген бир нече адам Кумтордогу коррупцияга байланыштуу былтыр сентябрда кармалган. Эсеп палатасы Кумтор Голд компания бөлтүрүк жетектеп турган убакыт боюнча отчетунда кызматкерлердин эс алуусунан баштап кайрымдуулукка чейин коротулган эсепсиз миллиондор, жетекчилердин сый акысы камтылган ишкананын каржылык ишмердиги ийне жибине чейин эсептеп жазылган. Маалыматка караганда эң чоң чыгымдардын бири Кумтор Голд компания жаңы кеңсеге көчкөндө алынган эмеrekке кеткен. Кеңсе эмерегин сатып алып ташып келүү жана орнотуу үчүн дээрлик 180 миллион сом коротулган. Бөлтүрүк камалгандан кийин улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингге жоюлган. Бишкектин Октябрь райондук соту 30-апрелде аны прокуратуранын өтүнүч менен үй камагына чыгарган. Башкы прокуратура бөлтүрүк мамлекетке келтирилген зыянды төлөп бергенин билдирген. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш байге алды. Икрамов грек-рим күрөшү боюнча 46-50 жаштагы балбандар арасында 78 кг салмакта күч сынашкан. Алтын үчүн беттеште Тазабек Икрамов швециялык спортчуга 12-3 эсебинде жеңилип калган. Жыйынтыгында ал күмүш байгенин ээси болгон. Белгилей кетсек, Икрамов 2019-жылы аталган чемпионаттан коло медаль алган. Эл өкүлү учурда 49 жашта. Грекиянын Утраки шаарында 17 октябрда башталган мелдеш 22 октябрда жыйынтыкталды. Кыргыз-казак чек арасында кайрадан кезек жаралды. Бүгүн 23 октябрь саат 12:00-гө карата Актилек автожол пунктунда Кыргызстандан чыгуу үчүн чек ара көзөмөлүнөн өтүүгө 410 жүк ташуучу унаа кезекте турат. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгы билдирди. Чек ара кызматы жүк ташуучу транспорттардын топтолушу сезондук көрүнүш экенин белгиледи. Адатта күз айларында айыл чарба продукцияларын экспорттоо жогорулайт. Ведомство Кыргызстан менен Казакстандын чек арачылары жүк ташуучуларга чектөө киргизбегенин кабарлады. Кыргыз-казак чек арасындагы бардык өткөрүү пункттары штаттык режимде иштеп жатат. Берүүнүн соңунда аба ырайынын кескин суукташына байланыштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын өлкөнүн ашууларындагы жолдордун абалы тууралуу маалыматы менен бөлүшөбүз. Ага ылайык төө ашууда кар жаап, туман жүрүп жатат. Жолдор ачык. Учурда көзөмөл жүрүүдө. Айдоочуларды этият болууга чакырабыз. Бүгін 23 октябрь 2023 жыл туннель южный сторонасы қар жауып атат. Жол аябай туман. Берүүнү ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, аман туруңуз.